Сиздерге бүгүн тааныштырам өзүмдү, балдар менен байыган өмүрүмдү. Урматтоо менен башымды ийип, чын жүрөктөн саламымды сиздерге берем. Саламатсыздарбы? Мен Кубанычбекова Гүлзада Кубанычбековна. 1991 Ак Суу районуна караштуу Бөрбаш айылында төрөлгөм. Касым Токоев атындагы орто мектебинен билим алып, 2008 11 классты окуп бүтүрдүм. 2008 Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинде чет тили жана адабияты факультетине тапшырып, 2013 англис тили мугалими болуп, ийгиликтүү окуумду аяктадым. Учурда Ак Суу районуна караштуу Акчий айылындагы Наристе мектепке чейинки билим берүү уюмунда тарбиячы болуп иштейм. Бул видео таанышымда менин сүйүүмдү, чыдамкайлыгым жана чыгармачылыгым менен куралган иш-аракетимди көрө аласыздар. Мен Гүлзада тарбиячы мээримдүү, балдар менен жүрөм дайым көңүлдүү. Кичинекей жүрөктөргө нур чачып, жакшылыкка багыт берем ар күнү. Кесипкөй тарбиячы болуу үчүн өзүмдүн билимимди дайыма өркүндөтүп келем. Акыркы жылдары бир нече онлайн, оффлайн семинарларга катышып, жаңы усулдар менен таанышып, аларды практикада колдоном. 2016 бери мектепке чейинки билим берүү тармагында иштеп келем. Мен үчүн тарбиячы болуу бул жөн гана кесип эмес, бул чоң жоопкерчилик, чоң ишеним, чоң бакыт. Баланын күлкүсү менин эмгегимдин эң чоң жыйынтыгы деп эсептейм. Мен өз ишимде балдар менен педагогикалык иш-аракетимди кызыктуу, жандуу жана натыйжалуу өткөрүүгө аракет кылам. Сабак учурунда STEM, TRIZ, CASE технологияларын колдонуп, дидактикалык оюндарды, Монтессори, кадам артынан кадам ыкмаларын жана чыгармачылык тапшырмаларды колдонуп келем. Себеби бала оюн аркылуу ойлонууга, сүйлөөгө жана өз оюн эркин айтууга үйрөнөт. Жаңы билим берүү стандартына ылайык мен сабактарды компоненттүүлүккө багыттап өткөрөм. Башкача айтканда, бала жөн гана маалымат алып, тим болбостон өзү ойлонуп, жыйынтыкка чыгара алган, өзүнө ишенген инсан болуп өсүшү керек деп эсептейм. Сабак учурунда балдарды сүйлөө жөндөмдүүлүгүн, логикалык ой жүгүртүүсүн жана чыгармачылыгын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурам. Педагогикалык ишимди пландаштыруу мен үчүн абдан маанилүү. Мен жумалык жана күндөлүк пландарды балдардын жаш өзгөчөлүгүнө жана жаңы стандартка ылайык түзөм. Ар бир сабакта максат, күтүлгөн жыйынтык жана колдонуучу ыкмалар так көрсөтүлөт. Бул болсо сабактын сапаттуу жана натыйжалуу өтүшүнө жардам берет. Ошондой эле мен балдарды баалоого өзгөчө маани берем. Мен үчүн баалоо бул баланы сындоо эмес, аны колдоо. Сабак учурунда мактоо сөздөрүн колдонуп, ар бир баланын жетишкендигин белгилеп турам. Баланын кичинекей ийгилиги да чоң мотивация берет деп ишенем. Ошондуктан мен позитивдүү баалоону жана рефлексияны дайыма колдонуп келем. Менин педагогикалык ишимде улуттук баалуулуктар өзгөчө орунда турат. Мен балдарды кыргыз элинин каада-салттарын, улуттук маданиятын, улуттук оюндарды жана адеп-ахлак баалуулуктарын сыйлоого тарбиялайм. Сабактарда макал-лакаптарды, улуттук оюндарды, улуттук кийимдерди жана тарбиялык мааниси бар мисалдарды колдонуп келем. Мен үчүн ар бир бала келечекте кыргыз элинин татыктуу жараны. Менин тарбиялануучуларым ар бир майрамды өзгөчө кубаныч менен тосуп алышат. Алар оюн-зокторго активдүү катышып, ырдап, бийлеп, өз таланттарын тартуулап, майрамга шаң, жылуулук тартуулашат. Балдардын күлкүсү мен үчүн эң чоң сыйлык. Балдардын жетишкендиктери мен үчүн эң чоң ийгилигим деп эсептейм. Балдар сабакта кызыгуу менен катышып, өз ойлорун эркин айтып, активдүү болуп жатканы мен үчүн чоң сыйлык. Мен өз кесибимди жүрөгүм менен таңдагам, жана ар бир күндү балдар менен жаңы ачылыш катары кабыл алам. Менин негизги максатым ар бир баланын жөндөмүн ачуу жана боорукер, акылдуу жана өзүнө ишенген инсан кылып тарбиялоо. Балдар биздин келечек, күлкүсү бар берекет, таза жүрөк, ак ниет. Ойноп, күлүп чоңоет, ар бир күнү үмүт берет, билим алып өсүшөт, элге кызмат кылышат. Балдар барда жарык күн, жылмайышат ар бир түн. Аман болсун ар дайым биздин сүйкүм балдарыбыз.
Ошондой эле мен ата-энелер менен тыгыз кызматташууга өзгөчө көңүл бурам. Себеби бала бакча менен үй-бүлө бирге иштегенде гана жалпы жакшы жыйынтык болот. Ата-энелер менен жыйындарды, кеңештерди, биргелешкен иш-чараларды уюштуруп келем. Баланын өнүгүүсү тууралуу ата-энелерге дайыма маалымат берип турам.